Урматтуу мекендештер, мен парламент ичинен көргөн адам катары 3 нерсеге токтолоюн. Биринчиси, 5-октябрдан бери бүгүн мамлекетте президенттик эмес, андан дагы эркин укуктарга ээ абсолюттук хандык режимде жашап жатабыз. Кандай кырдаал жаралат экенин көрүп атасыңар. Абсолюттук жапайычылыкта жашап атабыз. Жөнөкөй мыйзамдар эмес, конституциялык мыйзамдар токтоп калып атат. Бир адамдын каалоосу менен бир адамдын акылына жараша жашап атабыз. Бир адам каалаган жерге досун, каалаган жерге партиялашын, каалагандай калчап атат мамлекетте. Эгер ушундай башаламандык, өзүн билемдик улана берсин десе, анда президенттик башкарууну тандагыла дагы 5 жыл ушундай башаламандыкта жашай бергиле. Экинчи нерсе. Бүгүн телелерден, гезит журналдардан президенттик менен референдум бир күндө өтөт, 2 бюллетень алышыңар керек деп айтып атат. Бул жалган. Бүгүнкү келген бийлик кылмыш жасаган атат. Референдум абсолюттук түрдө мыйзам таласынан чыгып кетип атат. Эгер эсиңер болсо, бул бийлик жасап жаткан кылмышты колдоп, ошого добуш берип, өзүңөр дагы кылмышкер болуп калбагыла. Анткени бүгүнкү колдонуудагы мыйзамдар силер президентти шайлап, референдумдун бюллетенин алуудан баш тартып койгонго шарт түзгөн. Силерди мажбурлап, референдумду чийишиң керек деп эч ким мажбурлай албайт. Алданбагыла. Силерди бүгүн участкалык комиссиялар, шайлоо комиссиялары сен сөзсүз чийишиң керек деп айтышы мүмкүн. Андай эмес. Силер албай койгонго укуктуусуңар. Силер ушул бүгүнкү бийлик уюштуруп жаткан кылмыштан оолак болгула. Кылмышкер болуп калбагыла. Үчүнчү нерсе. Мынал жерде тургандардын бардыгы парламент жаман деди. Парламентаризм жаман деди. Бирок парламентте сатылып аткан шайлоочуну бири да айтпай атат. Парламентке толуп алган криминал, олигарх, клан, коррупционерди айтпай атышат. Эгерде президенттик башкарууга жол бере турган болсоңор, Акаев кантип алганы түздөсө, Бакиев кантип ак жолду түздөсө, Атамбаевтар кантип СДПК калгандарын чогулткан болсо, Жээнбековтар кантип биримдик менен мекенин Кыргызстанда алып келген болсо, жаңы шайланган президент дагы өзүнө жаккан парламентти алып келет. А өзүнүн күн карама парламенттери эч качан мамлекетке жакшылык кылбайт. Урматтуу жердештерим, урматтуу мекендештер, маселе конституцияда эмес экенин силер 3 жолку болгон революциядан, 6 жолку алмашылган президенттен, 6 жолку алмашылган парламенттен, 31 жол алмашкан өкмөттөн билесиңер. Бул жөн эле орогор албаган, орок тандайт дегенге барабар. Дагы бир өзгөчө белгилеп кое турган нерсе. Урматтуу мекендештерим, урматтуу жердештерим, эгер дагы 4-чү жолу революция болсун десеңер, дагы Акаевдин маалындагыдай, Бакиевдин маалындагыдай, Жээнбековдун маалындагыдай бейгүнөө адамдар атылып өлсүн десеңер, бир адамдын өзү билемдик бийлигин түптөп берип коебуз десеңер, анда президенттик башкарууну тандасаңар болот. Жок, bundan ары бийлик талашууда бөөдө кырсыктан жөнөкөй карапайым жарандар өлбөсүн десеңер, анда эч качан бул референдумдун өтүшүнө жол бербегиле. Андан көрөп, шайлоо кодексин өзгөртүп, реалдуу, чыныгы лидерлер парламентке келишине шарт түзөлү. Ал үчүн конституцияны өзгөртүү шарт эмес.